амансызбы, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Рахмат. Биздин спектакльге сиздин ордуңуз бул тарапта экен. Мына ушинтип ар бир кардарды жылуу тосуп алган Эльмира Кыдырмышева эжебиз көп жылдан бери ушул Токтогул Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында эмгектенет. Эльмира Кыдырмышева кесиби боюнча тиш доктуру. Ал театрга келген ар бир көрүүчүнү жылуу тосуп алып, дайыма жакшы мамиле кылып келет. Анткени театрга келген ар бир көрүүчү босогон аттаганда жылуу сезимге күбө болот. Ошол үчүн бул кесипке капыстан келип калган. Театрга келгенде мен эл эмес, мен өзүм эс алам бул жерге келгенде. Кадимкидей күч келет, иштеген келет, элди тосуп, ушул кызмат кандайдыр бир күч берет бизге. Кадрларды тосуп алабыз, ар бирин ушундай жакшынакай маанай менен күлүп жайнап жакшынакай тосуп алабыз. Залга өткөрөбүз. Залда орундары кайсы жерде кандай жайгашкан, ошолордун тууралап көрсөтөбүз. Эльмира Кыдырмышева 1968 Фрунзеде төрөлгөн. Балалык кези Каракол шаарында өтүп, мектепти аяктагандан кийин Фрунзедеги медициналык институту аяктап тиш доктор кесибине болгон. Көп жылы балдар дарыгер болуп эмгектенип, андан кийин турмуш шартына байланыштуу соода жагында да эмгектенген. Анан мектепте окуп жүргөн кезде эле врач, доктор болом деп эле өзүмө эме коюп койгом. Мен ошо кыялым ошол эле болчу, доктор болом деп. Анан ошону менен 85-жылы Бишкек шаарына келип, медакадемияга тапшырып, стоматология факультетине өттүм. Стомфак стоматология кесипти алып, 90-жылы бүттүм. 90-жылы бүтүп эле Каракол шаарына барып, детский поликлиникада детский стоматолог болуп иштедим. Бул базарда 16 жыл иштеп токтотуп эле анан неберелерге асылып калдым. Неберелерди мектепке жеткирип, садикке жеткирип эле балдар менен, неберелер менен алек болуп калдым. Анан ушу Балажанга улуу неберемди подготовительный алып барып калдым. Анан ал жерге алып барсам эле бул театрда иштеген жарык берүү цехинин жетекчиси Фарида Суранова эже, ал да небересин ошол Балажанга алып барып, ал да подготовительный берип аптыр. Анан ал кишинин үй алыс, меники алыс. Анан экөөбүз балдарды киргизип коюп 2 саат отурабыз күтүп. Анан эле ушинтип эле сүйлөшүп отуруп эле жылдызыбыз эжем экөөбүзгө келишип калды. Эжеме айтып калдым, айже сиз каякта кызмат кыласыз десем эле, Кыргыз драма театр дегенде мага бир аябай сонун угулду да, контролерлук кызматка киресиңби деп калды. Анан эми контролерлук болсо деле мейли кире берейинчи деп эле анан ошол эженин жардамы менен анан театрга кирип калдым. Кезинде бир дагы жолу ушу театрга келбеген карманыңыз бүгүн бул жер бейиштин төрүндөй. Анткени театрга киргенден баштап маанайым дайыма көтөрүлүп, чын дилден эмгектенем. Ошол үчүн мага бүгүнкү иштеген жерим абдан жагат дейт карманыбыз. Бул кесип стоматологсуңбу же азыр мондай театрда контролерлук кызматпы, бул ар бир кесип алып кетсең, иштеп алып кетсең, ардактуу. Ал каякта иштейсиң. Мага, например, азыркы жумушум мага абдан жагат. Анткени көп мындай духовный эс алып, мындай таарыныч, анан бир баардыгы унутулат экен бул кесипте. Кайсы кесип болбосун ийгилик жаратууга болот. Мен бала чактан бери кыялданган кесибиме жетип, бирок анын акырына чейин аткарылган жокмун. Дагы деле бирок эл менен иштеп, каярдан театр дүйнөсүндө эмгектендим. Алгач артисттерди, катардагы эле жумушчуларды кандай иш аткарарын билбей, алардын бардыгын акырындык менен үйрөндүм. Ошол үчүн келечекке чоң максаттарды койсо орундалат дейт карманыбыз. Мурда мен айтып атпаймынбы, такыр ушу театрга, концертке барып аптырмын, чынын айтканда. Анан ушу театрга келгенде, биринчи келгенде эле, бул актердун аты, жөнү бул экен, бул киши деп, мен кадимкидей телефонго полный тартып алып, анан үйгө барып алып жаттачумун. Анан кээде бул спектакль бүтүп баратканда көрүүчүлөрдүн эмелер, илгерки адамдар, улуу кишилер атайын токтоп сурайт да, айтчы, жана главныйды ким аткарды, тигине ролин ким аткарды, кайсы актер аткарды деп. Анан ошол вопросторго, суроолоруна мындай жеткиликтүү маалымат бергенге аракет кыласың да. Адамдардын арасында эң ийгиликтүү адам бул адамдарга жардам берген жана адам өзүнүн кесибин туура тандаган адам деп айткандай, сиз тандаган кесип сизге бир гана ийгиликтерди алып келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, театр кийим илгичтен башталат деген сөз бекеринен болбосо керек. Биз бүгүн мына ушул театрга келип
келип Эльвира Кыдырмышеванын ийгиликтери туурасында сөз кылдык. Эльвира жазга чыгармачылык бийиктерди каалайбыз. Бар болуңуз дайыма театрда биз сизди көрүп туралы. Андыктан бүгүнкү театрга болгон сапарыбыз соңуна келип жетти. Бардыгыңыздарды театрга чакырабыз. Ден соолукта болуңуздар. Жакшы күндө сиздер менен жолугушалы.